Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, менин аты жөнүм Жийде Зоотбекова. Бүгүн Бир Бол партиясынын атынан депутаттыкка кандидатын коюп жаткан Рамис Мамбеталиев менен маек курабыз. Негизи бул адам ким? Эгерде депутат болуп калса, анын программасы кандай? Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Ушул тууралуу сүйлөшөбүз, жыйынтыгын сиз чыгарыңыз. Кош келиңиз биздин студиябызга. Рахмат. Эң алгач өзүңүз тууралуу көрүүчүлөрүбүзгө айтып тааныштырып кетсеңиз. Мен Мамбеталиев Рамис Русланович, 1983 жылы Талас областындагы Талас районунун Арал айылына туулуп өскөм. Орто мектепти Арал айылына 10-класска чейин окуп, 10-11 классты ошол эле райондо Манас деген физика математика багытындагы лицейде аяктагам. Үй бүлөлүүмүн, бир уулдун атасымын. Кыргыз элине, мамлекетибизге кандай салым кошконуңузду айтып берсеңиз. Мен ошол 2004 жылы 21 жашымда Кумтөргө практикант болуп орношуп калдым. Анан 2004-2005 жылы 2 жыл практикада жүрдүм. 2006 жылдан баштап официалдуу токен инженери болуп орноштум да. Мен ал жакта жүрүп эмнени көрдүм Кумтөрдө? Албетте, биринчиден эмгек маянабыз жогору. Киргенде эле жогору болгон эмес. Киргенде эмгек маянабыз салыштырмалуу бир аз жогорураак болчу. Бирок биз ошол жердеги иштеп аткан инвесторлордун, ошол жерде иштеп аткан чет элдик жарандар менен биздин эмгек маянабызды салыштырып, бизди теңеп бергиле деп талап коюп, мажбурлап, керек болсо ишташтоолорду жасап атып, эмгек маянабыз төмөндөн жогорулатып алдык да. Эгерде сиз шайланып калсаңыз, кандай программа менен иш алып барасыз? Программаңызда кандай багыттар камтылган? Азыркы учурда токен тармагы боюнча, айыл чарма тармагы боюнча, жана башка тармактар боюнча бир топ канча жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөр бар. Мен ошол өзүмдүн адистигиме байланыштуу тажрыйбама таянып, ушул токен тармагын, айыл чарба тармагын көзөмөлгө алып, ошол жактагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн баратам. Айтыңызчы, токен деп калдыңыз, өзүңүз Таластан экенсиз. Таласта чечилбеген ушундай тармактардын бири, көйгөйлүү тармак деп айтып келебиз, жер үй маселеси. Бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр болуп атат жана анын чечүү жолун сиз көрүп атасызбы? Ооба, азыр токен тармагы боюнча Кыргызстанда бир гана жер үй эмес, Кыргызстанда негизи эле токен тармагы боюнча бир топ көйгөйлүү маселелер бар. Канчалаган кен байлыктарыбызына лицензия алгандан кийин, же болбосо ишке киргенден кийин жергиликтүү калк менен, же болбосо келишимдер тууралуу нааразычылыктар бар, элдин ишеничи төмөн. Мына баарыбыз билебиз, что токен тармагы дегенде эле аябай коррупция бар. Же болбосо сапатсыз иштеп баштайт. Экологияга зыянын келтирүү боюнча келишимдер мамлекетке же болбосо элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, ошол капиталисттердин кызыкчылыгы үчүн түзүлүп калганын баарыбыз билебиз да. Кумтөр ишканасында мына 16 жылдан бери эмгектенем. Ошол жердеги алган тажрыйбам, алган билимим менен, ошол билимимди, тажрыйбамды пайдаланып, жер үй маселесин, башка тармактагы маселелерди чечкенге толук кандуу күчүм жетет. Алар менен чечүү маселелерин сунуштайм деген максаттамын. Негизи ошол Талас областынан, Талас районунан чыгып атпайсызбы сиз? Депутат катары талапкерлигиңизди коюп атасыз. Айтыңызчы, сизге чейин да депутаттар болгон, канчалаган жылдар мурун депутаттар болгон, азыр дагы мына коюп атасыз дегендей. Бирок тилекке каршы чечилбеген маселелер анын бардыгы. Сиз келгенде ошонун баары чечилет деген ишенимиңиз канча пайыз болуп атат? Туура суроо. Мына баарыбызга маалым болгондой, буга чейинки биз шайлап, биз ишеним берген, ошол биздин убадабызды аткарабыз деп шайлоонун астында берген бир катар депутаттар, бир катар эл өкүлдөрү бул маселени чечебиз деп кеткен. Эмне себептен чечилбейт? Албетте эми буга бир топ негиздер бар. Ошонун ичинде жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, алар адис эмес. Алар тармакты түшүнбөйт. Мисалы үчүн мен врач эмесмин, бирөөнү дарылагандан корком. Себеби адиске болсом, ал ооруп аткан адамдын
кайсыл жерин ооруп атканын аныктап, анан туура дары дармекти берип айыктырмакмын да. Ошондой эле Тоо-Кен тармагындагы көйгөйдү бир гана адиске адамдар чечет деп айтпадымбы? Демек, мен Кудай буйруп барсам, эгерде эл ишеним берип ошол жака барсам, бул маселени келишимди, экологияга келтирилип аткан зыяндарды, мамлекетке түшпөй калган үлүстөрдү сөзсүз түрдө көтөрүшүм керек. Жөн гана популизм үчүн катары көтөрбөй, бул маселени адис катары бул жолдорун билебин. Бир топ тажрыйбабыз бар, себеби кумтөрдө иштеп атканда жамааттык келишимди коет. Биз баягы мамлекеттик келишимдерге кийлигише албайбыз, бирок ошо жамааттык келишимде ошо кумтөрдөгү инвесторлор менен тең ата болуп сүйлөшүп, алар менен биздин талаптарды аткарганга мажбурлап биз тажрыйба алганбыз. Ошол тажрыйбамды бул жака колдонсом, бул маселелерди жакшы жыйынтыкка келтирем деген ишеничтемин. Сиз өз тажрыйбаңызга ишене турбайсызбы демек? Өз тажрыйбама ишенем. Айтыңызчы, сиз айыл чарба тармагында дагы иш алып барам дедиңиз. Негизи бүгүнкү күндө айыл чарба тармагында көптөгөн көйгөйлөр бар. Бирок сиз ошонун кайсыл тармагын, кайсыл багытын көтөрөйүн деген оюңуз бар? Туура, азыркы күндө мына аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланбадыбы? Аймактарды өнүктүрүү үчүн мен бир эң негизги эки гана жолду билем да. Аймактарды өнүктүрүш үчүн акимдерди, мэрлерди, депутаттар эмес, ошол жердеги жашоочулар, биз айтканда эл өзү шайлаш керек. Эмне себептен өзү шайлаш керек? Эл ишеним берип шайлаган өкүл ал эл үчүн кызмат кылат. Демек, сиздин программаңызда ошол жерде акимди, айыл өкмөтүн адамдар өздөрү шайласын деген талап менен бараткан турбайсызбы? Ошондой мыйзам долбоорлорун сунуштайбыз. Менин сунушум ошондой. Себеби айыл акимдери, аймактык акимдер, мэрлер баягы эл тарабынан шайланса, алар албетте элдин кызыкчылыгы үчүн иштейт. Дыйкандардын статусун алар кантип көтөрөт? Мына бир топ дыйкандар биздин азыркы күндө дыйкандарыбыз жазы менен баштап күзгө чейин эмгектенет. Жыйынтыгында өндүрүп алган меме жөмүштерин, эгиндерин арзан сатат. Аларды баягы бизде конечный продукт деп коет. Топ арзан сатпаш үчүн ошол жерде кооперативдер түзүлүп, ошол дыйкан, ошол кооперативге мисалы үчүн 1 килограмм картошканын баасы азыркы күндө 20 сом турса, конечный продукт алар башка жака, Россияга эле, Казакстанга эмес, башка өлкөлөргө, мисалы үчүн алманы, бүгүнкү күндө бизде 1 килограмм алманын 70 сом турса, башка өлкөлөрдө бул алмалар 300 сомго чейин, биздин сом менен алганда 350 сомго чейин да. Ошол жака сатканга килограммыбы? Килограмм. Мисалы үчүн мен угушум боюнча Аравияда 1 килограмм балдын баасы $200–300 экен. Бизде 1 килограммды ашып кетсе бир 250 сом, 300 сомго сатып аласың да. Ошолорду кооператив түзүп, ошол кооперативдин менеджери деп коет атабыз. Ошол менеджер ошол ар бир дыйкан менен келишим түзүп, ал 250 сом эмес, ал адам, менеджер, чет элдик ошол компаниялар менен келишим түзүп, ал компанияларга биздин баа менен эмес, тигилердин алган баасы менен дыйкандарга шарт түзүп бериш керек да. Ошондой сунуштарыбыз бар. Сиз өзүңүздүн укугуңузду коргой албай калган учурлар болду беле, жана жумушчулардын укугун ал жакта сиз кантип коргойсуз? Кыргызстанда 8 миңден ашуун профсоюз уюму бар. Ошол 8 миңден ашуун профсоюздун мындайча айтканда 98% көз каранды профсоюздар да. Аларды профсоюз уюмунун башчылары дайындап коет. Анан эгерде алар жөнөкөй эле мисал, мугалимдердин укугун коргойм деген профсоюздун төрагасын министерстводон кысып коет. Акырын сүйлө, баштан үйдө секирбе деп коет. Биздин профсоюздун ошол 8 миң профсоюз уюмунан айырмачылыгы эмнеде? Бизде биринчиден бизге мага төлөнгөн айлыктар, биздин каражаттарды ошол жерде иштеп аткан адамдар взнос менен ай сайын, тагыраак айтканда ай сайын 500 сомдон 1000 сомдон чыгарып төлөп беришет. Демек мен кумтөрдөн эмгек маянам кумтөрдөн албайм.
ошол карапайым эмгекчилер чогулткан акчадан алам да. Демек мен элге иштеп беришим керек. Тагыраак айтканда мен Кумтөр ишканасына көз каранды эмесмин. Жумушчулардын укугу кантип корголот? Мисалы менин укугумду бирөө төбөлүп атат, а мен сиздерге кайрылдым, сиздер кантип коргоп бересиздер? Туура, Кыргызстанда 443 эмгек кодексинде жазылган 443 берене бар. Ошол 443 беренеде жумушчулардын жумушка киргенден баштап пенсияга чыкканга чейинки баардык укуктары жазылган да. Мисалы, эмгек беренесинде кимде ким түнкүсүн иштесе, ага 50% үстөк төлөм кошулуш керек. Тагыраак айтканда, ким түнчүндө иштесе, мисалы үчүн бизде айлыгынын 50% кошулуп бериш керек, түнчүндө иштеген, например, официанттар бар турабы. Но ошондой эмгекчилерге 50% үстөк төлөм кошулуш керек. Айлыгың 100 сом, бир күндө 100 сом төлөнсө сага, демек ошол түнү сага 150 сом төлөш керек. 50 сом кошулат да. Адамдар ал өзүнүн укугун билишпейт да, көпчүлүк жумушчулар. Көпчүлүк биздин маселе ошондо да. Көпчүлүк биздин эмгекчилер өзүнүн укугун билбейт. А сиздер айтып турушуңуздар керекпи? Айтып турасыздар? Профсоюз уюму ошол укуктарды эмгекчилерге жеткирип, жанагыларды көзөмөлгө алып, ошол жердеги ишкерлер менен талап коюш керек. Биздин укугубуз бар. Түнчүндө 50% үстөк төлөм кошулуш керек. Же болбосо графикте окот, например, графигиң 2 күн иштеп, 2 күн бош болсо, бирок 2 күн иштеп, 3-чү күн дагы иштеп калсаң, анда 3-чү күнгө сага 2 эселеп айлык төлөнүш керек. А эгерде жумуштан кийин 2-3 саатта калып калсачы? Аларга дагы 2 саатка чейин кайра эле 50% үстөк төлөм кошулат. 3 сааттан баштап сага уже 2 эселеп айлык төлөнүп баштайт. Ар бир саатың үчүн. Ушуну жакшы айттыңыз. Мына ушунун бардыгы биздин эмгек кодексинде жазылган. Бул эмгек кодексин аткаруучу жана көзөмөлдөөчү орган ошол профсоюз уюмдары. Кантип аткартабыз? Биз мына Кумтөрдө бир топ көйгөйдү атпайбы? Биз сыртындагы гана көйгөйдү көрүп атабыз да. Мөңгүбүздү талкалап кетти, тообузду касып алтыныбызды алып кетип атат, экологияга зыяныбызды келтирип атат. Мына ушундай көйгөйлөрдү канчалаган депутаттар, элдик комиссия, өкмөттүк комиссия түзүлдү, чече албай келатат да. Сиз өзүңүз мына Кумтөрдү маселесин айтып атасыз, жер үй маселесин айтып атасыз, тоо кен тармагын айтып атасыз. Ушул жакта көйгөйлөр көп деп, бирок өзүңүз иштеп атпайсызбы ошол жерде? Туура. А эмне себептен ал жакта иштеп атасыз? Бул бизге биздин кыргыз элине саясатчылар, массалык маалымат каражаттары баягы сыртындагы көйгөйдү айтып атышат да. Бирок чыныгы ичиндеги көйгөйдү мына мен 16 жылдан бери иштеген жаран катары мен жакшы билем да. Биз ал жерде дагы жолу айтайын, биз Кумтөргө көз карандысыз уюмбуз. Биз Кумтөрдүн ичиндеги кызматкерлердин кызыкчылыгын, мыйзамдуу кызыкчылыгын жана укугун коргойбуз да. Айтыңызчы, демек сиздин сөзүңүз боюнча буга чейин Кумтөрдө чет элдик жарандардын айлыгы жогорурак, кыргыздардын айлыгы азыраак болгон, Ооба. А бул эмне себептен? Биз Кыргыздын алтын жеринде Кыргыздын алтынын колдонуп, анан кийин мындай ылдый төмөн болгону туура эмеспи? Туп-туура. Кумтөр жаңы иштеп, жаңы ачылып иштеп баштаганда бир топ мыйзам бузуулар болгон. Жумуштан эмгекчилерди мыйзамсыз кетирген, макулдугу жок кетирген, мисалы үчүнчү. Тагыраак айтканда, баягы капиталисттер келип, бул жердин ээси мен, силерге айлык төлөп берип аткандай, мен кандай айтсам ошондо иштейсиңер деген. Профсоюз уюму, биз патриот катары. Мен ошол жерде иштеп жүрүп, ошондой адамдарды көрдүм. Ал убакта мен Кумтөрдөн айлык алып иштечимин. Албетте, ал жерден айлык алып иштегенде мен тилим ысык болчу. Профсоюз уюмуна кошулуп, ал жерде элдин кызыкчылыгын коргош үчүн мен 2006 жылдан баштап активдүү киришип баштадым да. Биздин талап... Сиздин да укугуңуз бузулду беле? Албетте, биздин да укугубуз төбөлөнүп жүргөн да. Кантип? Мисалы үчүн, мисалы мен ал жерде инженер геолог болуп иштесем, менин жанымда ошол эле канадец иштейт. Мен сменщигим болуп да. Кыргыз тилин да билбейт. Кыргыз тилин билбейт, бирок чет элдик жаран. Мен деле иштейт. Бирок анын айлыгы $50,000, а менин айлыгым $500.
Анан эмгек кодексине жазылган. Бирдей эмгекке бирдей маяна төлөнүш керек. Ошол нерсени биз көтөрүп чыктык. Эмне себептен чет элдик жарандар бизден 10 эсе эмгек маянасын көп алат дагы. Ошол эле жумушту кылабыз, биз төмөн алабыз деп. Мындай чечимди көтөрөрдөн мурун, мындай кадамга бараардан мурун биз көрүп жаттык. Жана жогоруда айтып өттүм го, депутаттар келет, жыйынтык чыкпайт, камалып кетишет. Жумуштан четтетилет. Бир топ текшерүү иштери жыйынтыгы чыкпайт. Мынтөрүндө жатканда аябай күчтүү баардык нерсени көрсөтүп койду да, эч ким тийише албай, эч ким жыйынтык чыгара албасынчы. Бирок биз ичинен күрөшүп, ошол нерсени талап кылып, $50,000 кылбасак дагы эмгек маянабызды. Ошол жарандар, чет элдик жарандар жумуштан четтетилип, биздин эмгек маянабыз бир аз жогорулата болот, 50%га чейин. Сиз иштеген компаниядагыдай эле жерүү, ал жакта да айлык маселеси абдан жогору курч турат дейт. Өтө аз дейт. Иштегени ошондой сааттар менен эле иштейт. Күнү да иштейт, түнү да иштейт деген, ден соолугун дагы жоготот дегендей. Буга кандай көз караштасыз? Жер үйдө дагы биздин тааныштар иштейт. Биздин айылдагы мекендештерим иштейт. Алар албетте мен Кумтөрдө иштегенден кийин сурап турушат эмгек маянабызды. Менин билишимче, жер үйдө бир эле мисал кароолчу, же болбосо охранник. Охранниктин эмгек маянасы орточо алганда 20,000 сом, 30,000 сом гана түзөт экен. Кумтөрдө болсо орточо маяна 100,000 сомго чейин да. Эмне себептен кароолчунун айлыгы 100,000 сом экен, элестетиңиз. Жер үйдө болсо 30,000 сом экен. Эмне себептен бирдей экөөнүн шарттары деле бирдей, алтын казуусу деле бирдей. Тигил жакта жана башында мисал келтиргендей, эмне себептен жер үйдө иштеп аткан кызматкердин айлыгы Кумтөрдө иштеп аткан кызматкердин айлыгынан 3 эсе төмөн болуш керек. Мына ошол маселени албетте ошол жердеги профсоюз уюму көтөрүп чыгып, талаптарды коюп, бизге окшоп күрөшүп, анан мажбурлаш керек да. Аны жетекчилигине жеткирип, күрөшүп, элдин талабын талаш керек. Бул профсоюз уюмунда канча жылдан бери иштеп атасыз? Профсоюз уюмунда 6 жылдан бери иштейм. 6 жылдан бери. 6 жылдан бери ошо канча иштер каралды? 6 жылдан бери, ошо мен төрага болуп келгенден бери, мен төрага болуп таксам болбосо дагы бир жалпы эсеби менен. Жүздөгөн, миңдеген иштерди айта аласыздарбы? Ооба, мен ошо 6 жылдан бери жамааттык келишим деп коет, сапаттуу жамааттык келишимдерди түзүп алдык. Мисалы, бизде иштеген эмгекчи айымдар бар. Ошол жерде иштеген эжелер бар, карындаштар бар. Алар балалуу болса, сүйүнч акчасын 30,000 сом төлөтөбүз. Бул ошол компаниядан келишим түрүндө. Бул айлыктан тышкары. Айлыктан тышкары 30,000 сом төлөттүрөбүз. Кимде ким маареке жашына ээ болсо, 45, 50, 55, 60 жашка ээ болсо, аларга айлыгынан тышкары 4,000 сомдук жөлөк пул төлөнөт бир жолу. Андан тышкары 30,000 сомдук жолдомо, путевка берилет. Өзүнүн 30,000 сомдук путевкасы бар, анан дагы 30,000 сомдук жолдомо берилет да. Мына ошону компания менен келишим түзүп, эмгекчиге шарт түзүлгөн да, ушундайчы. Бул жакшы жагы. Жаман жагын айтсак, ошондой оор өндүрүш болгондон кийин көпчүлүк учурларда баягы эми эмгекчилер сөзүнүн ачыгы баягы ден соолугун тобокелге салып иштешет. Өндүрүш өзү аябай кооптуу деле эмес. Шарттар түзүлгөнбү? Шарттар, бардык шарттар түзүлгөн. Ошол шарттардын түзүлгөнүнө эң чоң себепкер бул профсоюз уюму да. Бардык шарттар түзүлгөн, бирок эми ошончо 3600 киши иштегенден кийин сөзсүз кырсык болбой болот экен. Бирок маселе эмнеде турат? Маселе ошол өндүрүштүк кырсыктан кайтыш болгон адамдар үй бүлөсү ачка калбаш керек. Ал адамга мыйзам чегинде толук кандуу жөлөк пулдар төлөнүш керек да. Канча? Мисалы үчүн өндүрүштөн адам кайтыш болуп кетсе, 240 эмгек маянасы бир төлөнөт да. Тагыраак айтканда, эгерде айлыгың $1000 болсо, $240,000 бир төлөйт.
или $2000 болсо $480,000 бир төлөтөбүз да. А бүгүнкү күндө ошончо сумманы төлөп берген учурлар болду беле? Болуп келатат. Көп жылдан бери болуп келатат бул. Мен төрагалык орунга келгенден бери андай мүчүлүштөр кете элек, баарына төлөнүп, андан тышкары ошол адамдын үй бүлөсүнө мыйзам чегинде каралган жөлөк пул бар. Эң кичүү баласы 23-ке чейин чыкчакты, эмгек маянасынын 85% төлөнөт да. Мисалы үчүн 100 000 сом болсо 85 000 сом айына жөлөк пул чыгып турат. Жакшы ойлоруңуз бар экен, бирок тилекке каршы өзүңүз билесиз, мына акыркы 6-чакырылыштын депутаттары 7-чакырылышты кандай болот билбейм, бирок ошентсе дагы элдин аларга болгон ою, сын көз карашы өтө терс. Депутат деген ат бүгүнкү күндө булганып деле калдык десе болот. Сиз Талас районунун элин ошол жактан шайланып атпайсызбы? Негизи эле кыргыз элин ошол айткан сөзүңүзгө туруп, эртең аткарам деп мындай канчалык деңгээлде ишендире аласыз? Алар сизге ишенет деп ойлойсузбу? Туура суроо. Мен убада берерден мурун бир 2 мисал келтирип кетейин. Кандай иштерди кылдым, ошол Кумтөр ишканасынын эмгекчилери мага кандай ишеним берди, эмне себептен ишеним берип атат. Бизде бир жетекчи бар эле да. Атын айтпай эле коеюн. Кыргыздарга ушундай бийлик берсе, баягы бөрк ал десе баш алдаган жетекчилер бар эле. Ошол бир жетекчибиз келип, жаңы эле жетекчилик орунга ээ болуп, анан биздин эжелерибизди, балдарыбызды кемсинтип баштады. Сен иштегенди билбейсиң, мен сени жумуштан кетирем. Жакпай калдың. Бизде орго кебетең жакпай калды. Жумуштан кет. Сен эмне жүрөсүң биякта? Сен аял киши деген үйдө баласын эмизип, үйүн жыйнап эле отуруш керек. Үйүн жыйнап отуруш керек. Сен да кет. Ушинтип бардык биздин кесиптештерибизди кыйнап баштады да. Мен ага патриот катары, өзүм Кыргызстандын жараны катары чыдай алган жокмун. Каяш айтсаң, ошол күнү жумуштан түшүрүшөт. Тетири карап койсоң, ошол күнү жумуштан түшүрөт. Ушундай кысымдар көбөйүп баштады да. Айтайын десең, коркосуң. Тили кыска. Тили кыска. Айтпайын десең, басмырлайт. Кетип калайын десең, жананча айлыктан кур каласың. Буга бирөө чыгыш керек. Бардык ошол кесиптештерим чогултканда айттым, келбейле. Бири келе дагы ушул жетекчиге жок дегенде сын айтып көрөлү. Десек, жартысын бардык секил. Жок, буга чейин эч кимдин күчү келбеген, депутаттардын күчү келбеген, өкмөттүн күчү келбегенден биздин күчүбүз келеби. Ишендирдим, мага ишенгиле. Мен өзүмдүн башымды садага коеюн, кетсем мен кетейин дедим. Мен ал убакта бойдок элем, кетсем мен ачка калбайм, балдарым ачка калбайт. Мен башка жерге деле барып жумуштап алам. Дипломум бар деп анан ошол жетекчиликке кол топтоп күрөштүк. Күрөшкөндө албетте менеджерлер, топ менеджерлер келип аны коргоду. Жыйынтыгында бардык Кумтөрдүн бардык кызматкерлерин көтөрүп, тикелей туруп, талабыбызды коюп, ал адамды четтен жумуштан четтеттик да. Ошол күндөн баштап Кумтөрдүн эмгекчилери мага ишеним артып, төрагалык орунга көтөрүп башты да, шайлоо иретинде өтөт. Ошо шайлоо иретинде ошол жакка чейин көтөрмөлөп башты. Андан тышкары патриот катары мына алтыныбыз келишим боюнча бизге баягы саясатчылардын жеткирген маалыматы боюнча, өзүбүз көрүп аткан боюнча алтындын көпчүлүк пайдасы чет мамлекетке кетип атат. Келишимдер туура эмес түзүлгөн. Мөңгүлөрүбүз казылып атат. Буга биздин күчүбүз жетпей экен тилекке каршы. Мен эмне кылдым? Жок дегенде ошол жерде иштеп аткан эмгекчилердин үлүшүн көбөйтөлү. Ичинен жок дегенде. Бизден налог түшкөндөр мамлекетке түшсүн. Ошол жердеги эмгекчилердин үй бүлөсүнө жардам берилсин деп компания менен келишим түзүп, мажбурлап, азыркы күндө Кумтөрдө иштеген эмгекчилердин үй бүлөсүнө чейин жардам берилип атат. Бул мен үчүн Кыргызстанга кошкон салымым деп эсептейм да. Демек, ошол 3000ге жакын эмгекчиге кызмат кыла алгандан кийин, ошончо элдин ишеничине ээ болгондон кийин, мен жогорку кеңешке барсам, Кыргызстандын элинин ишеничине ээ болом деген ишеничтемин. Токен маселесин айтып калдык. Жер үйдө азыркы күндө жер үй маселеси оркоюп көрүнүп турат. Бул маселени же мамлекеттин пайдасына чечишибиз керек. Же болбосо андай чечилбесе, анда мындай компаниялар башында айткандай иштебеш керек да.
тилекке каршы иштеп кетти. Эми муну жаба албайбыз. Сөздүн ачыгын айтыш керек. Бара албай жатып элди алдабаш керек. Бул жер үй маселесин биз жаба албайбыз. Ишке кирип кетти. Жанагы тажрыйбамды колдонуп эле, эми бул жок деген ичинен күрөштү ичинен башташыбыз керек да. Сыртынан баштай албай атабызбы? Демек ичинен башташыбыз керек. Ошол жерде эмгекчилердин окууунан баштап башыбыз керек. Жок дегенде да. А эгерде депутат болуп калсам, мен сөзсүз түрдө бул маселени көзөмөлгө алам. Кесипкөй катары жөнөкөй эле мисалы ошол суунун эле пробасын алып, тигилер менен салыштырып, предел, допустим, концентрат деп коет. Бардык нормалар сакталып атабы, сакталбай атабы. Сакталбай атса сразу эле жаап ташташ керек эмес. Минималдаштырыш керек. Эгерде ал жолду аткарбайбы, анда башка чараларды колдонуш керек. Анда башка чараларды колдонуп, аларды мажбурлап, кыргыз мамлекетинин эмгегин, мыйзамын сыйлаганга жана нормаларды так аткарганга мажбурлаш керек. Эгерде макул болбосо, анда башка чараларды сөзсүз түрдө колдонуш керек да. Азыркы депутаттар сиз айткандай эмне себептен ишеничке ээ эмес? Алар багы көпчүлүк айтып коет, бирок жыйынтык жок. Жөн гана айтып коюп атышат да. Чечүү маселелерин бере албайт, себеби алар адис эмес. Мен адис катары бул маселелерди чечүү жолдорун билем. Кудай буйрса барсак, сөзсүз түрдө ийгиликке жетишебиз деп ишендире алам. Бул жашыруун эмес, көпчүлүк депутаттар жогорку кеңешке келеби же болбосо жергиликтүү депутат болуп, кеңешке депутат болуп шайланганда болобу иш кылса, акча менен же болбосо тааныш аркылуу келишет да деген сыяктуу эл арасында сөздөр айтылып келет. Азыр интервью берип жаткан маалда эми эл деле кандай ойдо ойлоп жатат, аны Кудай билет дегендей. Сиз жашыруун болбосо, сыр болбосо, бул партияга эмне болуп келип калдыңыз? Акча аркылуу келдиңизби же тааныш менен келдиңизби? Ачык эле айтып бериңизчи. Туура суроо. Бул эми азыркы учурда акча менен келгендер, тааныш менен келгендердин натыйжасын көрбөдүкпү? Эмне себептен бул партияга келдим? Биринчиден, бул партиянын биздин коомдун талабына ылайык команда түзүп баштаган экен. Ошо лидери Алтынбек Сулайманов Турдубаевич. Карасам бардык биз курактуу, эл аралык деңгээлдеги тажрыйбасы бар юристтер, экономисттер, кесипкөй адамдардын баарын тандап бир командага топтоп жаткан экен. Анан мен барып айттым, мен дагы кесипкөй адаммын, адисмин, Тоо Кен тармагындагы тажрыйбам бар адисмин. Силердин командаңарга кошулсам мен жаңылбайсыңар десем, албетте сендеги адамдар бизге керек. Программамды угушту, тажрыйбамды көрүштү. Анан сиз өзүңүз бардыңызбы? Ооба, эң биринчи команданы карадым мен. Себеби биз профсоюз уюму команда менен иштеп көнгөнбүз. Жалгыз эч нерсе колуңан келбейт негизичи. Мындай жерде команда менен гана иштеш керек да. Командасы жакты биринчиден. Экинчиден, элдин талабына ылайык баягы эски саясатчылардын баарын четтетип, жаңы жүздөрдү, амбициясы күчтүү, булганбаган, таза адамдарды алып келип туруп ошон үчүн кошулду. Эң негизгиси мен үчүн ошол эски саясатчылар азыраак экен, 95% ал жерде жаңы жүздөр экен, ошон үчүн кошулдум да. Сиз азыр эми кандидатсыз, депутат эмессиз. Дагы бир жолу сурап алайын, мына ошол жердеги айтылган сөздөрүңүздүн баардыгы 5 жыл аралыгында ишке ашабы? Өзүңүзгө ишенимдүүсүзбү? Чын эле сөз берип атасызбы? Мен өзүмө ишенем, бирок жер үй маселеси боюнча чоң талкуу болбоду, чоң айтып бербедимби маселелердичи. Жер үй маселесин мен жалгыз гана чече албайм. Эгерде жалгыз чече албасам, мен сөзсүз түрдө аны коомчулукка алып чыгам. Мына мен моомду күрөшүп жатам, мага моомдай кысымдар болуп атат. Же болбосо моомдай тоскоолдуктар болуп атат деп мен элге убада бергенден кийин элге отчетумду беришим керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мен деп ачык айтам деп азыр бараткан болбойсузбу? Сөзсүз түрдө тайманбастан. Тайманбастан ачык айтышым керек. Болбосо анда барбай эле коюш керек анда. Жөн эле алда беришин. Анан акча маселесин айтып атасыз. Акча алдыңкы орунга 14-орун беришти мага. Ал партиянын ошо жетекчилиги менен сүйлөшкөндө Алтынбек Байков айтты. Бир сом кошпой эле кой. Ошол жерде өзүңдүн электоратың бар экен, Кумтөрдүн эмгекчилери колдоп жатса, ошол добуштар жана өзүңдүн талас туулуп өскөн кичи мекендеги добуштар менен бул жакка кел деп шартташып алды. Бир дагы тыйын төлөгөн жокмун. Өзүмдүн баягы эмгек маянымды чогултуп койгон,
досторум бир аз каржылаган каражатым бар. Ошол каражаттарды жумшап, баягы чыгымдарды так сатып алайын тигүү эмес. Кичинекей каражат менен кетип баратам да. Акыркы суроо берип кетейинчи. Эгер депутат болуп калсаңыз, кээ бир депутаттардын бизнеси бар деп угам. Сиз да бизнес ачасызбы? Жок, мен бизнес кылып көргөн адам эмесмин. Мен өндүрүштө жүргөн өндүрүш адаммын. Ал жакка барсам бизнес ачайын деген оюм жок. Анысында азыр антип атсак туура эмес болуп калат. Мына ушул айтылган сөздөрдүн баардыгы ишке ашат деген ойдомун. Кыргыз элине чын менен эле чын дилиңизден кызмат кыла турган инсан депутат болосуз деген ойдомун. Оюңуз ишке ашсын. Студияга келип бергениңизге рахмат. Чоң рахмат.